düştün cılacındaysın dırap. Nooruz майрам өзүнчө бир керемет. Мына бүгүн күн менен түн тең эле таттуу уйкунун учагына ойгонуп, жер энебиз бир калыпта термелеттеп, жаздын алгачкы майрамдардын бири Nooruz достуктун, сулуулуктун, арулуктун майрамы эмеспи? Ошондуктан көп жылдан бери болбогон бир майрам жасап атабыз да бүгүн. Бул Тышкы иштер министрлиги менен биздин билим жана илим министрлиги биригип ошо бизде дипломатиялык корпусту чакырып атабыз. Кыргыз Республикасында аккредитация алган дипломатиялык корпусту. Бул элчиликтер, эл аралык коомчулук ошолордун баарын биз чакырып атабыз. Бүгүн ошо балдар, биздин келечегибиз балдар ушуларга концерт көргөзүп атат. Nooruz майрамынын урматына жана Кыргыз Республикасынын Бириккен Улуттар Уюмунун киргендигинин 30 жылдыгына Сейтек улуттук балдар жана өспүрүмдөр борбору тарабынан Nooruz достуктун майрамы концерттик иш-чарасы болуп өттү. Дүйнө элдеринен ыр бийлер жаңырып, келген коноктор кызык кол чаап тосуп алышты. Бүгүнкү иш-чара атайын ушул Кыргызстандын 30 жылдык ООНго Бириккен Улуттар Уюмуна кирген 30 жылдык мааракеси, андан тышкары Nooruz майрамга ошо ылайыкташтырып, андан тышкары 58 өлкө менен биз ушул жылы дипломатиялык кызматташууну түзүлгөн 30 жылдык мааракесин дагы ушул жылы майрамдап жатабыз. Ушул маараке ушул 3 иш-чараларга ошо атайын арнап өткөрүп жатабыз. Nooruz майрамына арналган иш-чара 2 бөлүктү камтып, алгач жаздын келиши Nooruzду чакырган театрлаштырылган бөлүк болсо, андан кийин дүйнө элинин бийлери, ырлары жаңырды. Майрамдык иш-чарага Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин кызматкерлери, Ыйгарым укуктун элчилери, дипломатиялык корпустун жана ар кандай министрликтин ведомстволору катышты. Кыргызстандагы ушу Сейтек борборуна көп катышып турабыз, балдардын иш-чараларына. Кыргыз элинде келе жаткан мына Nooruz майрамы менен чын жүрөгүчтөн куттуктайм. Ушундай өнүгүп өсөлү, Кыргыз элине бакубат жашоо, анан тынчтык болсун, эли журтунда тынччылык болсун, бакубат жашоо болсун элимде. Жаз менен кошо келген Nooruz майрамы табиятта эле өзгөрүүнү жаратпастан, ар бир адамдын жан дүйнөсүнө, сезимине, жүрөгүнө жакшы нерселерди алып келип, жакшылыкты, токчулукту алып келсин деген жакшы тилекти айтабыз.